Бұл Нұрньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар, балдыда күндүн негизги окуялары. Баткенде ири көлөмдө апийым баңгизаты табылды. Атайын топ Кыргызстанда баңгизаттарды оор түрлөрүн сатуу менен алектенип жүрүшкөн. Турак жай кооперативине алдангандар агынан жарылды. Эслайн деп аталган кооперативинин негиздөөчүсү Бакат Алиев кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Мамлекет ушул укугун, биздин укукту корубаса, биз ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансын. Биз 100, олар 20 болсо, биз 100 адамбыз. Архивден табылбаган токтом. Архив кызматкерлердин так аткарбаган жумушу карапайым жарандарды көйгөйгө кептеди. 476дан 620 токтомдор архивге тапшырылган деп турат. Баткенде чегара окуясынан жабыркагандардын мүлктөрү калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Ал үчүн республикалык бюджеттен 84 миллион сом бөлүндү. Бул машинаны каяктарга алып барбады. Бул машинаны оңдой берсин сураган менен мен дагы ушул атам айдаган машина айдагым келет. Кыргызстанда баңгизаттарды ири көлөмдө оор түрлөрүн сатуу менен алектенген туруктуу топ аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен иликтөө жүрүп жатат. Аналкагында 25 февралда Баткен облусунун Лелек районунда бир адам кармалып, баштыгынан 2 таңгак табылган. Алынган заттар соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык салмагы 2 кг 16 грамм апийым баңгизат экени аныкталган. Бул кылмышка аралашкан деген шек менен дагы бир киши кармалды. Ушул тапта Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Ал эми калктын каражаты менен турак жай кооперативин ачкан компаниялардын ышылуундугу ачыктала баштады. Эслайн деп аталган кооперативинин негиздөөчүсү Бакат Алиев Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шаар боюнча анын үстүнөн 24 жарандан арыз келип түшкөн. Арыз жазгандардын саны өсүп жаткандыгына да айтылууда. Ал эми каражат жумшап, бирок турак жайга ээ боло албай калганда бүгүн Ош шаардык сотунун алдында акцияга чыгышты. Алар алдамчылыкка шектелип жаткан жаранды жоопкерчиликке тартуу талабын коюп жатышат. Эгерде мамлекет ушул укугун, биздин укукту корубаса, биз ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансын. Биз 100, олар 20 болсо, биз 100 адамбыз. Шарипа Юлдашева мындан 1 жыл мурун Эслайн турак жай кооперативине акча каражатын төгүп кезекке турган. 1 жыл бою ар бир айдын пайыздык өлчөмүн төгүп, бирок али күнгө чейин турак жай ала алган эмес. Жалпылап айтканда 1 жылдан бери 745 000 сом акчасына алданып олтурат. Мындай жол менен алдангандар жүздөп саналат. Күйөөсү жок кызым 2 баласы менен үйдө отурат. Ошонун акчасын салгам, ошол кызга үй алып берейин, 2 жетим баласына үй алып берейин деген ой менен салгам ушул акчанычы. Ушул күндөн бери ушул Бакат Алиевдин аркасынан тиричилигибизди таштап, ошол кызымды көрүнгөн коңшуларыма таштап, туугандарыма таштап, Бишкектен бери барып аркасынан жүрөмүн. Арыздануучу Юлдашева бул убакка чейин Борбор кала Бишкек шаарынан Бакат Алиевдин компаниясына катталган жарандардын тизмегин жана каражаттарын текшерүүгө аракеттенген. Анда $1 миллион тегерегинде элден карызы бар экендиги аныкталгандыгын айтууда. Ал эми аталган кооператив аркылуу Ош шаары боюнча 19 жаран үй алууга жетишиптир. Андан башка 102 жаран, алардын айрымдары миллиондогон акчасына күйүп олтурат. Борбор кала Бишкекте да жүздөгөн жарандар алданып калышкан. Жетпегендер 102 адам болуп атабыз. Бул Оштуку, Бишкектики да өздөрүндө. Бишкекте органдагылар вообще карабай атат. Олар биздин балдарга рахмат айтып атат. Биз эми эмне кылабыз? Ак үйгө барабыз. Ак үйгө барабыз, зулушупка барабыз. Же болбосо мына үй алгандар, кана үй алгандар уккула. Үйүңөргө барып, ошолордун үйүнө кирип отуруп алабыз. Болду, башка аргабыз жок. Батир ала албай жаткан жарандардын арасында алданып калганын билбей, каражат төгүп жүргөндөр да бар. Кезеги жетпей, андан кабар алуу үчүн компанияга келип, жетекчиси кармалганын уккандан кийин гана билип олтурушат. Арасында көп балалуу энелер да бар. Балдарымды жедирбей, ичирбей батир алууга болгон аракетимди жумшаган элем деп, эми мынтип кайгырып турушат. Төлөгөнүмдө 3 ай күтүңүз деди. Эже 3 ай күтсөңүз беребиз деди. Мен бул акчаны карыз алып атам деп башында айттым. Карыз алып атам, балдарым менен квартирадамын, 5 балам бар. Жолдошум экөөбүз ушу кашыктап тапканыбыздын бардыгын бердик. Первоначальный кылып төктүк, үй алып калалы деген максатта.
Анан ай сайын 3100'дан төлөгүлө деди. 3100'дан төлөп аттык. Ушул балдарыма ичирбей, жедирбей ушул очередим алдыга жылсын деп ай сайын төлөп аттым. Көп келейинчи, очередь мага ham жакындады экен деп келсем, офиси жабык. Анан турсам, мага ошондор бар экен да. Ой, ана шаардык сотто шонун иши болуп атат, кече камалган деди, анан бул жерге келдим. Мындай арыз даттануулардын негизинде Эслайн турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев 10 март күнү Ош шаардык ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалган. Арыздануучулар Алиевке мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылып, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылышты. Өкмөттүн адамдарына Камчек Ташиевке, Садыр Жапаровго, Курмакул Жулушевго, прокурор, ген прокурор шолорго кайрылышка туура келет. Андан дагы өтүп кетсе билбейм кандай болот. Эл эмне болсо ошол. Элди карап турабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаар боюнча Бакыт Алиевдин үстүнөн жалпы 24 арыз келип түшкөн. Тергөөнүн алгачкы жыйынтыгы боюнча келтирилген зыян 40 миллиондон ашык экендиги аныкталган. Учурда алданып калгандардын саны узарып, арыз жазгандар көбөйүүдө. Мындан улам Ош шаарынын тургундарына тийиштүү кызматтагылар кайрылуу жолдоп жатышат. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ошондой эле ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетирилген. Себеп дегенде бул маселелерди чечүүдө көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, иликтүү ишенип алуу, ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арыздануч өтө көп келүүдө. Мына ушундай эле алдамчылыкка шектелип, Белый дом KG кооперативинин негиздөөчүсү кармалган. Маалыматка караганда, Бишкек шаарынын тургуну аталган кооперативдин жетекчилиги 2021 жылдын күзүндө 679,2 миң сомго үй жана машина убада кылып, алдын ала акча алып, дайынын жашырып кеткендиги аныкталган. Бул үчүн арыз ээси шектүүгө 369,5 миңден ашуун каражат бергенин айткан. Аталган факт Кылмыш кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен катталды. Ишке байланыштуу 34 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Ички иштер органдары акыркы 2 айда каржы пирамидаларын уюштуруу фактылары боюнча 111 ишти тергеп, анын 91-ин соттун кароосуна жиберди. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Жогорудагы фактылардын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык көл облустарында катталган. Мындан 133 адам жабыр таткан. Алар алдатып ийген акчанын жалпы суммасы 61 миллион сомду түзгөн. Каржы пирамидасы каржылык алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Адатта алар жакшы манипуляторлор жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү билишет. Көп учурда кыймылсыз мүлктү, облигацияларды жана акцияларды сатып алууну сунушташат. Архив кызматкерлердин так аткарбаган жумушу карапайым жарандарды көйгөйгө кептеди. Мындан 14 жыл мурун чыгарылган токтомдун түп нускасы дайынсыз болууда. Ош облустук архивинде Нариман айыл өкмөтү тарабынан чыгарылган номер 601 токтому табылбай жатат. Каттоо журналында номер 600, 602 токтомдорун баары катталып, ортолуктагы бир токтом дайын дарексиз. Биздин чыгармачылык топ тиешелүү кызматкерлердин анын чоо жайын изилдеп көрдү. Кара Суу районунун тургуну Дилфуза Усманова бир канча күндөн бери Ош облустук архивинде инисинин атына чыгарылган токтомду таппай бара. Анын айтымында, айыл өкмөттөн 2008-жылы өткөрүлүп берилген токтомдордун ичинен Айбек Усмановго чыгарылган токтом архивдик документтердин ичинде жок экенин айтышкан. Бул көрүнүштө Усманова күмөндүү ойлор пайда болуп жатканын айтып келет. Биз архивге келгенибиз 2-3 келдик. Бир келгенибизде доверенность көрсөттү, доверенность көрсөтсөм ошо токтомдорду көрсөттү. Бири ошону эле көрсөттү, башка эчтекени көрсөтпөдү. Көрсөткөндө ошо токтомдордун номери бар, 600 бар, 601 жок, 602 бар. Ошо 601 варагы жок көрсөткөн. Ошондо мен көргөндө тепесиндеги номерлар барку, ручкада, кара ручкада жазып, ошондо каламда жазып жиберди. Азыр мен көрсөм ручка болуп калды. Ошонусун ойлонуп кайтып чыктым. Кийин мына алиге Нариман айыл өкмөтүдөн мындай кылып берди деп атат го, дроп мындай 426, 600 полный топ-топ ошолор жок эле. Якында пайда болуп калыптыр ошолор.
Биздин чыгармачыл топ бул убакка чейин чуу жараткан Нарман айыл өкмөттүн токтомдору тууралуу материал даярдаган. Айыл өкмөт кызматкерлери мындан 14 жыл мурун чыгарылган токтомдордун баары архивге өткөрүлгөн документтерге архив кызматкерлери жооп бериши керектигин билдиришкен болчу. Эми менин немем боюнча бул биз 2008 жылдагы бүт токтомдор бул архивге кеткен, ошол бул архивгечи. Обул архивдин документтерин кече көрсөттүм немелерге, ошол адамдарга. Ошол кеткен документи дагы турат. Ошол 476-тан 620-га токтом кетти деп турат да. Турат ошол жердечи. Бул жерде 601-чи токтом ал жерде жок деп деген жазуу жок да. 601-чи токтом мисалы сиздер ал каттоо журналда Каттоо журналды эми ал мактагы тапшырганда мен ким кандай тапшырган эми өздөрү билет да. Менин немем боюнча бизге берген ошол архивдин берген кагазы боюнча бизде турат да. 601-чи өзүңөр деле көрүп атасыздармы? 476-дан 620-га токтомдор архивге тапшырылган деп турат да. Сиздерде онлайн жок? Бизде жок, онлайн компьютер бизде жок. Биздин колубузга тийген документтерде номер 476 токтомдон тартып 620 токтомго чейин Ош облустук архивине өткөрүлгөндүгү тууралуу документтер келип түшкөн. Азыркы учурда арызданып жаткан Дилфуза Усманованын номер 601 токтому архивдик документтерде жана каттоо журналына да көрсөтүлгөн эмес. Архив кызматкерлери ар бир документти дыккат көзөмөлдөн өткөрүп албаганын моюндашат. Алар каттоо журналынын барагын гана эсептеп алганын жүйө келтиришүүдө. Эми азыр бул жерде бизге керек 601 токтом. Биз азыр баратабыз 600 токтомго келдик. Мына 601 жок ортодо. 602 кийинки эле. А бул жерде барак 188ден кийинкиси 189 болгон. Демек ортосунда 601 токтом тигилген эмес. Бул айыл өкмөттүн өзүнөн тигилген эмес. Бул китептерди айыл өкмөт өздөрү тиктирип даяр кылып коет. Бизге бул ошол 601 токтом тигилбеген боюнча ушул даяр боюнча келген. Ош облустук архивинин жетекчиси ошол учурда катачылыктар жана кемчиликтер кеткен үчүн ал үчүн тиешелүү кызматкерлер кандай жоопкерчилик тартат деген суроого так даана жооп бере алган жок. Эми жок болсо аны ошол сен тиешелүү киши ошол бөлүм башчыдан ошол эмеден сурадыңбы? Жанагы сиздин иш жүргүзгөн хоз деген бөлүмүңүз бар? Хозгруппа. Ошо хозгруппанын кемчилиги болуп атпайбы? Эми бул эми 2008 болуп атпайбы? 2008. 2008ден бери аз канча жыл болду? Ошончо жыл болду. 2008деги ошол мезгилдеги алардын кемчилиги мындай болчу. Азыркы биздин кемчилдик эмес. Миңдеген документтер жана ар кандай буйрук, протоколдор, деги эле архив материалдарын дыккат көзөмөлдөн өткөрүп текшерип алуу архив кызматкерлеринин милдети. Бүгүнкү учурда табылбай жаткан токтомдун бар же жок экенин айрым кызматкерлердин шалаакылыгы жана айыл өкмөттүн ошол учурдагы кызмат адамдарынын кызыкчылыгынан келип чыккан көйгөй деп айтууга болот. Эми жоголгон документтин түп нускасын табуу жана анын жарактуу же жараксыз экенин далилдөө сот органдарынын жумушу. Таткаш Абдан, Тимурлан Эрнес уулу, Нур Ньюс. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломун текшерүүнү улантууда. Атайын кызмат тараткан маалыматта жогорку кеңештеги 4 депутаттын, 2 судьянын, шаар мэрлеринин, дипломаттардын жана мугалимдердин диплому шек жаратууда. Ошондой 25 билим берүүчү мекеме мыйзамсыз диплом берген айтылып, окуу жайлардын тизмеси жарыяланды. Анда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети берген 28 диплом шек жаратса, Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети берген мыйзамсыз дипломду 11 адам колдонуп жүргөнү көрсөтүлгөн. Атайын кызмат тараткан маалыматта жогорку кеңештин 4 депутаты, шаардык кеңештин 3 депутаты, судьянын 2 кызматкери, шаар мэрлери, дипломаттар жана мугалимдер жасалма диплом алууга шектелүүдө. Ошондой эле УКМКнын маалыматында диплому шек жараткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз ыктыяры менен кызматтарын тапшырышкан айтылат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 9 адам өз каалоосу менен дипломун тапшырса, 16 адам өз каалоосу менен жумуштан кеткен. 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогу текшерүүгө алынды.
Анткени менен атайын кызмат азырынча диплому шек жараткан депутаттардын, мамлекеттик кызматта иштегендердин аты жөнүн ачыктай элек. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов УКМКнын мамлекеттик кызматта иштегендердин дипломун текшергенин кубаттарын билдирди. Ошондой эле эл өкүлү депутаттардын дипломун текшерүү баш мыйзамга каршы келерине токтолду. 76-беренеде Жогорку кеңештин депутаты болгонго бул жерде жогорку билимди болсун деген жазылган эмес. 25 жашка толук чыккан адам шайлоого катышып, шайланганга укугу бар деп жазылып турат. Андыктан депутаттардын диплому мыйзамсыз деп айтылгандын өзү туура эмес экенин же баш мыйзамга өзгөртүү киргизиш керектигин айтат. Эл өкүлү Исхак Масалиевдин пикиринде дипломдун мыйзамдуулугун текшерүү Орозайым Нарматованын мандатын алгандан кийин уланууда. Бул текшерүү бир тараптуу болгон жок дегенди билдирет дейт. Ушул Мадумаровдун жанында жүргөн Бүтүн Кыргызстан партиясынын кызына кетиргенден кийин анан башкалар деле сөз кылбасын деп аларды текшерип коебуз деп мындай былыктар чыгып атпайбы? Текшерсем, текшере берсем, бирок мага билгизбей эле текшерсе, мен жашыра турган эчтекем жок. Мындан сырткары УКМК 25 билим берүүчү мекемеде мыйзамсыз диплом берилгени аныкталганын жарыялады. Анын басымдуу бөлүгү борбордогу окуу жайларда болсо, кийинки тизмеде Ысык Көл, Жалал-Абад, Чүй облустары жайгашкан. Жасалма диплом берилген деген билим берүү мекеменин сап башында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети чыгып, анда 28 диплом шек жараткан. Бирок улуттук университет атайын кызматтын бул маалыматына макул эмес. Улуттук университеттин аталып атпайбы, улуттук университеттин диплому деп. Мен таптакыр университеттин негизги өзүнүн тартиби ушундай болгондуктан бул жакта университеттин күнөөсү эмес, бул жанагы мисалы үчүн жана акча жасагандар сыяктуу эле бул университеттен тышкары жерде жасалат. Андыктан мындай учурда окуу жайларда эмес, мамлекеттик же жеке басылмаларды текшерүү маанилүү дейт. Улуттук университетти жылына 3,5 миңден ашык студент бүтүргөндүктөн жасалма жол билинбей калат деген негизде да жасалышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Мыйзамсыз диплом берди деп шектелген окуу жайлардын катарында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети да көрсөтүлгөн. Анда окуу жай берди деген күмөндүү документти 5 адам колдонуп жүргөнү жазылат. Арабаев университети жасап бериши мүмкүн эмес. Себеп дегенде дипломдун жасалуунун өзүнүн процедурасы бар. Ал үчүн деген университеттеги зачисление болгондугун, ошо мамлекеттик стандартты толук аткаргандыгын, анан кийин мамлекеттик сынактарды окуу процессиндеги мамлекеттик сынакты да тапшыргандыгын, ийгиликтүү тапшыргандыгы боюнча жыйынтыктар чыккандан кийин гана биз министрликке кайрылабыз рапорт менен. Анан кийин министрлик тарабынан атайын ошол дипломдорду жасаган типографиялар бар, ошо жактарга аяктан чыгарып анан бизге беришет да. Ал эми дипломду жасоо үчүн ал университеттин өзүнүн типографиясы болуш керек да. Белгилүү болгондой, УКМК 24-январдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломун текшерүүнү баштаган. Эгер документи мыйзамсыз даярдалса, аны пайдалангандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертип, мамлекеттик кызматта иштесе зыяндын ордун толтурарын билдирген. Буга чейин жасалма диплому аныкталган эл өкүлү Орозайым Нарматова мандатын тапшырса, бир апта мурун дипломго байланыштуу Нарындагы мектепте иштеген мугалим асынып өз өмүрү менен кош айтышкан. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Бүгүн Мекенбек Абдалиев Жогорку кеңештин жалпы сессиясында ант берип, депутаттык кызматына киришти. Маалым болгондой, Абдалиев инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалган Равшанбек Сабировдун ордуна келди. Абдалиев буга чейин 6-чакырылышта 1 жылга жакын мөөнөткө депутат болгон. Ал жеке ишкер катары белгилүү. Гарант Авто жана башка бир нече компанияны жетектейт. Ошондой эле Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңештин жыйынында ант берип, депутаттык кызматына расмий киришти. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы Эльвира Сурабалдиеваны Жогорку кеңештин депутаты кылып каттап, ага төшпелги жана күбөлүк тапшырган. Айта кетсек, Эльвира Сурабалдиева парламенттик кайра шайлоодо номер 27-1 май округунан 48% добуш алып жеңүүчү деп табылган. Шаардык мэрия коомдук транспорттарды көбөйтүүнү пландоодо. Бул өз кезегинде экологияны таза кармоого жакшы шарт болот. Маршруттук таксилердин саны суюлуп, жол тыгыны азаят. Ал тургай шаардын көркү ачылып, жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук түзүлөт деп жатышат. Мындай демилгелүү иш жакынкы күндөрү ишке ашканы турат. Кененирээк темага кабарчыбыз Жодар Бузумов токтолот. Шаарды тейлөө үчүн жалпысынан 2000 автобус керек. Бүгүнкү күндө линияда 360 гана автобус жүрүп келет.
Жүргүнчүлөргө жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн мэрия жакынкы күндөрү коомдук транспорттарды сатып алууну пландоодо. Бул ишти жүргүзүү азыркынын талабы. Анткени маршруттук таксилерде жүрүү бир жагынан ыңгайсыз болсо, экинчи жагынан кымбатчылыкка турат. Чын эле маршруттук таксилерден тажадык деген шаардыктар четтен чыгат. Айла жоктун оокаты болуп, аргасыздан отурууга мажбур болушат. Болбосо жетчү жерине автобус менен баруу алда канча ыңгайлуу экенин айтып келишет. Автобуста жүргөн ыңгайлуу да. Мындай тигинде болсо киши көп болуп калганда эме болуп атпайбы? Тыгылышып. Автобус керек. Автобус эле жакшы. Шаардында могу эстетика соң болот бизде. Маршрутка менен жүргөн. Маршрутка менен эмнеге? Батыраак. Жети жерге эртерээк жетесиң. Автобус менен жүргөндө. Маршрут кымбат болуп атпайбы? Маған, например, автобус менен троллейбустар ыңгайлуу да. Маршруткага түшсөң, кийир иштери үстүнө тыгып алып алышат. Мына ушундай жүргүнчүлөрдүн пикирин эске алган мэрия автобустарды көбөйтүүнү пландашууда. Ал үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 25 миллион евро өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алынат экен. Каражат автобустарды сатып алууга жана Бишкек шаарынын автобус паркын оңдоого жумшалат. Маалыматтарга ылайык кредиттик каражаттар 2 транш менен бөлүнөт. Биринчи транш боюнча 16 миллион евро берилип, эгер макулдашылган шарттар аткарылса, экинчи транш менен кошумча 9 миллион евро бөлүнөт. Насиянын мөөнөтү 12 жыл, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл. Мындан тышкары 8 миллион евро өлчөмүндө грант катары берилет экен. Долбоорду ишке ашырууга жалпысынан 33 миллион евро каралган. 25 миллион кредит, анан 8 миллион грант отпайыкпы? 8 миллион грантка эмне иштер аткарылат? 8 миллион грантта составында бул жанагы БПАТПнын деполорун модернизациялоо, ошол иштер каралган. Анан жанагы непредвиденный расход деген ушу 3 миллиондук эме бар экен, ошолор каралат да, вот негизиненчи. Бирок бул все равно резерв болуп бизде туруп турат. Жанагындан экономия болгон акчаларына биз кайра автобус сатып алабыз. Демек, автопаркте да ушул кредитке оңдойт экенсиздер да? Буюрса. Талкуу маалында депутаттар автобустардын кайсы өлкөдөн алынарына кызыгып, сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Биз 2008-жылда ушул Кытайдан алганбыз да автобустар, кичине сапаттуу анча эмес экен. Туура айтасыз, Дастан Булач. Бул квалификациялык талаптар жалаң Европанын автобустарына ылайык кылып түзүлгөн да. Мисалы үчүн негизги жанагы запчастьтарына, двигатель жана автомат коробкаларына 3 жыл гарантия, кузовуна 12 жыл гарантия, автобустун өзүнө 10 жылдык кепилдик жана кузовтарыначы. Кокусунан бир жери бузула турган болсо, булар ушу жаңы автобус койгонго даяр экен. Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов тендер боюнча 6 өлкөгө документтер жөнөтүлгөнүн, азырынча кытайлык 2 компаниядан гана сунуш түшкөнүн билдирди. Мэриянын маалыматына караганда, алына турган автобустардын баасы $130,000 тегерегинде. Жанагы баалар боюнча бүгүнкү күндөгү баалар менен фиксация кылып, ушу 3 жылдык кепилдик берип атышат. Ушул баада ушу 3 жыл бою бизлерге ошондой баа менен гана беребиз депчи, то есть көтөрбөйт баасын. А биякта ремонтный алардыкы цех болбойбу? Ремонтный база болот. Бул БПАТПнын өзүндө ремонтный базасы бар да. Булар келгенде жанагы үйрөтөт. Да, 1,5 айлык эмеси бар булардын гарантиясы бар, что они обучат наших сотрудников. Сатылып келе турган автобустар газ менен жүрөт дешүүдө. Буга каршы болгондор да чыкпай койгон жок. Анткени дүйнөлүк рынок олку-солку болуп турганда, электр менен жүрүүчү коомдук унааларды сатып алууда алда канча жакшы экенин айтышты. Бирок макулдашуулар жүрүп калган соң колдоп жатышты. Эми ал үчүн автобус токтоочу жайларда газ куюучу базаларды куруу керектигин эскертишти. Кудай буюрса, мындан кийин да алабыз да автобус, Албетте буюрса. Ошол газовый автобус алабызбы? Газда болот жалаң. Анан кант эмне кылып заправить этебиз? Костанайскийге жетпейт. Экинчи жактагыга да куруш керек. Ошон үчүн муну да азыртадан ойлонушуңуздар керек. Может, могундан калган акчага ошол жакка бир газда заправка курушубуз керек. Газпром менен эмитен сүйлөш керек да. Жарайт. Шаардыктарды тейлөө үчүн жалпысынан 2000ге жакын автобус керек. Айта кетсек, буга чейинки отурумунда жогорку кеңеш газ менен жүрүүчү 1500 автобусту насияга алууга уруксат берген.
Бүгүнкү күндө жүргүнчүлөрдүн 80%-ын маршруттук таксилер тейлеп келет. Калган 20%-ын автобус, троллейбустар аткарат. Жолдар Бузумов, Улук Айсбеков, Нурньюз, Бишкек. Нур телеканалы кечээ Кермету аймактык башкармалыгындагы Көкөнбий көчөсүн бойлой суу аккан канал бир нече жылдан бери тазаланбай, жол жээгиндеги үйлөрдүн жер төлөөсүнө суу толуп жатканын чагылдырган. Бүгүн аталган каналды Кермету аймактык башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Анын негизинде жалпы элүүнүн тегерегиндеги жумушчулар тартылып, каналды тазалоо иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Кече Нур телеканалы Кермету аймактык башкармалыгындагы Көкөнбий көчөсүн жээктеп аккан каналдын толуп, анын натыйжасында үйлөрдүн жер төлөөсүнө суу кирип баратканын чагылдырганбыз. Бүгүн ошол каналды тазалоо иштери өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле аймактык башкармалык менен биргеликте каналдын жээктерин тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул каналды тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жаш жылдандыруу ишканасынын техникалары келген. Жалпы элүүнүн тегерегиндеги жумушчулар тартылып, каналды тазалоо иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Көп жылдан бери бул каналдын тазаланышын күтүп жүргөн жергиликтүү жашоочулар бул иштердин ыкчам ишке ашып жатканына кубанып турушат. Кече келип ушундай иш башталып калды, жакшы болду. Эми мурункуларды унутабыз, эми бул жерди тазаламай келген менен эми шарт болуп жаткандыр, может каражат жоктур. Эми чоңдорунда биз айткан менен ошо күнү эле боло калбайт экен. Ар нерсенин убактысы, сааты келгенде бүтөт экен да. Улум, мына эми ушу жакшылап тазалап беришсе болду бизге. Ой, бул бактарактарды мына каналды суу жүрүп кетпесин деп эле эгишкен, аларды да азыр үстүнө алып атат. Тамыры бирок калып атат. Тамырын калтырбаса эртең муну аңдап кетет бу жер. Кермету аймактык башкармалыгы бул каналдын бир топ жылдан бери тазаланбай жатканынын себебин жашоочулар канал жээктеп бак дарак эгип алгандан улам тоскоол болуп келген дейт. Учурда канал жээгиндеги дарактар оор техникалар менен алынып, андан соң тазалоо иштери жүргүзүлөт экен. Бул негизде элдерибиздин бизден бир ошо максатыбыз, бул элдер ошол жерде кошо жардам берип, чыгып, кошо жардам иш кылыш керек. А бак дарактардын формовкаларын, дарактарын өздөрү кесип алыш керек. Өздөрү кесип ала албаганы байланыштуу биз жардам көрсөтүп атабыз. Ошону зеленхоз чакырып, кыркып жардам берүү болуп атат. Керек болсо өздөрү алышат, беребиз. Биз тараптан көмөк болуп атат, биз тараптан элдер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдер менен кошо жардам берип атабыз. Адан тышкары Ошто Зеленхоз деген ишканабыз бар, ошолда келип жардам берип атат. Кече 15 март күнү Нурньюз маалымат программасы аркылуу көп кубаттуу үйдүн жер төлөөсүнө кирип, андагы дубалдар жараксыз абалга келип калганын айтканбыз. Жылдызбек Сактанов бул көп кубаттуу үйдү комиссия карап чыгат дейт. Андан соң гана бир чечим чыгарылышы мүмкүн деп турат экен. Буга эми адамдар ушул жерде коркунучта жашай береби? Не болот? Ким жооп берет буга? Бул боюнча комиссия түзүлөт. Ошол комиссия негизинде анан чечим чыгат. Качан? Биз айтабыз. Айтайын деген, эми ушул канал тазаламаган улам ушул жака суу кирсе, анан ошону канал тазалап койбогон тарап күнөөлүү болобу? Ким күнөөлүү? Жок, бул андай бирөөнүн күнөөлүү издештин кереги жок. Бул негизинде өзү бул үй салынып атканда ошол системаны качан салынды мен билбейм, СССР салынган, ошону караш керек. Бул жер канал өтүп атса. Эми бул каналды тазалоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 күн ичинде жыйынтыктоону пландап жатышат. Ошол эле учурда каналдын дээрлик баары тазаламайт. Коопсуз деп саналган 500 метрди тазалоо иштери пландалууда. Суу бул канал акыркы 30 жылдыкта бир дагы жолу тазаланган эмес. Бүгүнкү күндө 3кө чейин дагы канча калгандыгы бүгүн билинет да. Канча иш кылганыбыз бүгүн кечке жыйынтыкта 3-4 буюрса. Андан кийинкисин дагы дополнительный көрөбүз. Сиздер 2 күн иштесеңиздер, 2 күндөн кийин жарымы калып кетсе алып кетөбүрөк кандай анда? Жарымы калбайт. Себеп дегенде азыр мэриянын жетекчилиги дагы келет. Дагы бир жолу иштин ошол окуу машыгынын жүрүшүнүн жыйынтыгында канча калган жер болсо, ушуну дагы улантып бүтүргөнгө мен сунуш беремин. Аталган канал эл оозунда Кайырма каналы деп аталып келет. Кайырма каналы Кермету аймактык башкармалыгында жалпы 3 километрге чейин созулат. Андан ары Кара Суу район аймагына өтүп кетет. Ал эми Кермету аймактык башкармалыгында жалпы 60 миңге чукул калк жашап келет. Рыспай Мажитов, Адилет Дышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Өткөн жылдын апрель айынын соңундагы тажик аскерлердин кол салуусунда мал мүлкүнөн ажыраган Баткен жана Лелек райондордун тургундарына жардам болот. Алсак эки райондо жалпы жонунан 62,5 миллион сомдук мүлк таланып тонолгон. Зыяндын көлөмү 25 миллион сомду түзөт. Учурда жабыркагандардын мүлктөрүн калыбына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 84 миллион сом бөлүндү.
Буулуна өткөн жылдын 29 апрель күнү Баткен-Исфана жолунда тажик аскерлеринин огунан каза болгон Мамасалы Каратаевке таандык. Маркумдун уулу унааны көргөн сайын атасын жоктойт, бирок өрттөнүп, талкаланган абалда болсо да атасынан калган буюмду кайра калыбына келтирип эстеликке айдап жүргүсү келет. Мен дагы ушул машинаны айдагым келет да, атам эстеликке. Атам бизди бул машинамен каяктарга алып барбады. Бул машинанын оңдо берсин сурагандан менен мен дагы ушул атам айдаган машина айдагым келет. Келечекте. Маркум Мамасалы Каратаевдин бир тууган агасынын айтымында окуядан соң атайын түзүлгөн комиссия келип келтирилген чыгымды эсептеп кеткен. Эми ошол чыгымдар жакынкы күндөрү төлөнүп берилет деген убадага кубанып турат. Мына ушул ушерп тарткан бечарамдардын жардам берүүсүнө мен чоңур рахмат айталам ушулардан. Мына мен кечедан эшитип калдым, келген экен акчасы, ошо жардам беребиз деген экен, ошолго толук жардам берип койсо, бирөө үйүнөн айрылган энем, мал мүлкү жатат энем, телевизор, холодильник, машиналар канча күйүп калган энем, анан сырткары башка нерселер көп күйгөн. Мен ошолорго айтат элем, жардам берген үчүн чоң рахмат. Чек ара окуясында жалпы Лейлек районунда 146 үй тонолуп, 36 транспорттук каражат уурдалып өрттөлгөн. Ал эми Баткен району боюнча тонолгон үйлөрдүн саны 122, унаалардын саны 66. Уурдалган мал жандыктар 110 баш болгон. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен келтирилген жалпы зыяндын көлөмү 84,4 миллион сом болгонун президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек үчүн баш болгон министрлер баары келишип ушул жерде көчмө жыйын өткөзүштү. Ошондо протоколдук тапшырма берилип күн тартибине кирген. Ошондо ушу калган ушул чыгымдарды мамлекеттик жана республикалык бюджетке киргизип, ушуларды төлөп берүү боюнча протоколдук тапшырма кабыл алышып, ушуну менен кетишти. Буюрса бул дагы күндөрү чечилип элге берилип калат. Өткөн жылдын апрель айынын этегиндеги кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда Баткен облусу жалпы 1 миллиард 300 миллион сомдук зыянга учураган. Облустук бийликтин атайын эсебине жарандар тарабынан 119 миллион сом акча түшкөн. Мындан сырткары калыбына келтирүү иштери боюнча президенттин өкүлчүлүгү түзүлүп, 700 миллион сом бөлүнгөн. Биринчи этап менен жабыр тарткандардын турак жайлары калыбына келтирилген. Жогорку кеңештин тармактык комитети Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаковдун атын берүүнү 3 окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттеги Альянс фракциясынын төрагасы Жанар Акаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жогорку кеңештин комитети бул маселени бүгүн жабык карады. Шаардын атын өзгөртүү боюнча мыйзамдын долбоору ушул эле күнү парламенттин жалпы жыйынында каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун ысымы бериле турганын президент Садыр Жапаров былтыр 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгына арналган отурумунда сүйлөп жатып билдирген. Ушул эле күнү Исфана шаарын кайра атоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Исфана шаары Баткен облусундагы Лейлек районунун борбору 3 тарабынан Тажикстан менен чектешет. 2009 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык шаарда 30 миңге жакын эл жашайт. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.